Эмес урматтуу телекөрүүчүлөр, Замана студиясы жалпыңыздарга дагы бир ирет кутман каалайт. Мына ошентип биз кереметтүү музыканын учагында сүйлөшө турган учурга келдик. Биздин өлкөбүздө бөбөктөрүбүзгө кичинекейинен баштап музыкалык билим берген бирден бир окуу жай бар. Ал Мукаш Абдыраев атындагы республикалык атайын музыкалык орто мектеп интернаты. Мына ушул музыкалык мектеп жакында эле өспүрүмдөргө классикалык музыканы жайылтуу, таанытуу максатын көздөп, кереметтүү көл жергесине саякатка чыгып келишти. Эмесе мына ошол сапар тууралуу кененирээк кеп кылабыз. Ал эми ага чейин азыр Аскар Түлеевдин үйлөнмө аспаптар үчүн жазган квартетин дал ушул жогоруда биз айтып өткөн музыкалык мектептин окуучуларынын аткаруусунда угалы. Кенжебекова Сайкал, Ошондой эле Дүйшөгулов Аян, Турсунов Абдугани, Идирисов Адилбек. Азаматсыздар. Бар болуңуздар. Ошол Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык окуу жайынын сыймыктуу окуучулары. Эмесе биз анда окуучуларга рахмат айталы дагы студиябыздагы меймандарыбызды тааныштырып, маегибизди баштасак деп турабыз. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти мугалим Элдияр Бакчиев бүгүн бизде конокто. Жана ошондой эле дал ушул аталган жогоруда айткан Республикалык атайын музыкалык орто мектеп интернатынын колдоо коомдук фондунун жетекчиси мугалим Гүлнур Токтошова эжекебиз дагы конокто. Саламатсыздар. Кутмандаңыздар менен. Кош келипсиздер. Абдан сонун бир иш баштаган экенсиздер. Бул улуттук идеологияны жайылтууда, аны бекемдөөдө абдан чоң бир мааниге ээ иш десек болот. Келиңиздер, эми ушул максаттын же болбосо ушул сапардын түптөлүшү жөнүндө, башкы идея жөнүндө сөз баштасаңыздар. Саламатсыздарбы? Биринчиден студияга чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Биздин таланттарды жайылтып, ушу телевидениеде көрсөтүп, бул дагы чоң иш. Анткени биз аймактарга барып келген дагы ошол классикалык музыкага жаш балдарды тартуу боюнча долбоор болчу. Ошондой эле аймактагы жаш жеткинчек балдарга ошол классикалык аспаптардын баарын көрсөтүп, угузуп, алардын ата-энелерине эгерде жаш балдар, мектепке чейинки балдар музыкага шыктуу болсо, ошолорду биздин мектепке алып келип тапшыртып окуткула деген максат болчу да. Жакшы. Ага, анан ошол аймактагы балдардын классикалык музыкага болгон дилгирлиги кандай экен? Тааныштыгы бар бекен алардын? Негизи эле кыргыз эли талантка бай элдерденбиз да. Анан аймактарда көбүнчө
айыл жергелеринде көп таланттуу балдар көп да. Анан ошолорду региондорду кыдырып, ошолордун арасынан тандап, таланттуу балдар болсо ошолорду биздин окуу жайга алып келип окутуп, балким бир нече жылдан кийин биздин атактуу басыбыз Болот Миңжилкиевке окшогон дагы бир таланттуу инсандар чыгат деп ошол максатты жолдоп, региондорду кыдырып, ушундай концерттерди берип, жаш таланттарды издөөдөбүз да. Максатыбыз негизи. Мисалы, мына бул аспапка сиз билим берүүдө окуучуларыңызды кантип кызыктырасыз? Эми бул контрабас деген өзү струнно-смычковый инструменттердин арасынан эң чоң инструменттердин, эң көлөмдүү инструменттердин бири. Анан буга болсо 4-5 класска келип калганда балдар которулушат да, баягы бою жетип калганда. Анан өзлөрү эле эметишет, мектептен оркестрда ойношот, баары биргиликте, анан ансамбльдарда ойношот, ошондо окуучулар көрүп, кызыгып, контрабаска өтөм дегендер да болот. Ошонун аягынан анда балдар келип окуп, воспитываться этишет бизде. Абдан көзгө жагымдуу көрүнөт экен, Ооба. Эң сонун. Анда биз азыр ушул музыка угуп алып туруп, андан кийин анан маегибизди кайра уланталы деп атабыз. Азыр контрабаста Ислам Табышев ойносо, концертмейстер Акак Осмонова. Классикалык музыканы, улуттук музыканы жайылтуучулар мына ошол биздин келечек ээлери. Ооба. Эми көлгө кыдырып барганда өзгөчө кайсыл аспаптарга басым жасалды, баягы мектепке окуучуларды тартуу үчүн? Жаш жеткинчектерге кайсыл аспаптар көрсөтүлдү? Негизинен бул проект ошол классикалык аспаптарга арналган. Анткени аймактарда акыркы убактарда такыр эле жокко эс болуп баратат. Габой, кларнет, фагот, валторна, ушундай контрабас деген аспаптар жана башка көптөгөн дагы үйлөмө аспаптар, кыл аспаптар бар. Ошолордун баары аймактардын баарында сабак берилбейт, окутулбайт, жана жандуу дагы аткаруу болбойт да. Бул чанда эле бир чет өлкөдөн же болбосо бир башка жактан келип концерт коюп калбаса, ал эми мындай жаш балдар, өзүбүздүн кыргыздын таланттуу балдары аймактарга барып ойногон, бул аябай сейрек кездешет. Ошон үчүн биздин ушул балдар үчүн аймактардагы бардык региондордогу таланттуу балдар болсо, ошол биздин өзүнө теңдүү балдарды угуп, ушундай талантын, өнөрлөрүн угуп, анан кийин алар дагы музыкага тартылып, музыкага окуганга аракет кылабы деген максат болчу да. Жыйынтыгы жакшы эле болдубу ушул максатыңыздардын, ушул сапардын? Жыйынтыгы абдан жакшы. Бизге ошол Кудук маданий борбору аркылуу Швейцариянын өкмөтү ошо гранттык түрүндө чакан гранттар бөлүнүп, ошо маданият тармагына ошол биздин таланттуу окуучуларды алып барып региондордо ойноттуруп келдик. Ошондой эле жакында эле Сокулук районуна дагы барып, Жогорку кеңештин депутаты, саясат политикасынын комитетинин төрагасы Райымбачаева Венера Калбековнанын колдоосу менен жана Сокулук
районунун администрациясынын колдоосу менен ошол Сокулук районуна дагы музыкалык мектебине барып, ошо окуучуларга дагы концерт берип келдик. Ооба, ушул окуу жайдын сапары бир 7 аймакты, 7 областты, бардык аймактарды камтыса деген жакшы тилегибиз бар. Ал эми агай айтсаңыз, ушул контрабас аспабын үйрөнүүнү каалагандар, окууга тапшырууну каалагандар атайын даярдык менен келиш керекпи? Кантип тапшырат окуу жайга? Негизи эле биздин атайын адистештирилген Мукаш Абдыраев мектебине тапшырыш үчүн кичине даярдык болгон абдан жакшы. Бирок даярдыгы жок таланттуу балдар деле болот. Анын үчүн атайын биздин комиссиялар бар. Демек, мектепке 5-июндан башталат беле? 5-июндан баштап жаш балдарды кабыл алуу башталат. Эң жакшы. Эң жакшы, мына ушул жарка балдарыңыздарды алып келиңиздер. Музыка менен тарбияланган бала келечеги кең, анан дүйнөгө ой жүгүртүүсү кенен болот. Бизге бөлүнгөн убакыт соңку мүнөттөрүнө келип жетти. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, жашообузду музыка коштосун.